Үй бүлөңдү өлтүрөм деп коркутуп 2 миллион рубль опуз алган адам кармалды. УКМК тарабынан кыргыз жараны БИМден опуз алып акча талап кылуу фактысы боюнча козголгон. Кылмыш ишин алкагында изделип жаткан Ош облусунун тургуну 1984-жылы 25-июнда туулган кыргыз жараны ТУсу аныкталып кармалды. Маалымдама аталган ТУ БАЭде жана Дубайда жүргөндө Асанбектин атын пайдаланып БИМге жана анын туугандарына карата физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуу жолу менен жабырлануучудан 2 миллион рубль өлчөмүндө уурулардын жалпы фонду кирешесине акча талап кылган. Ошондой эле ТУ эгер төлөмдөн баш тартса БИМдин ата-энесин жана балдарын өлтүрөм деп коркутканын белгилеген. 2021-жылдын 12-ноябрында УТнын шериги ЗБ акча алып жаткан жеринен кармалып Кыргыз УКМКнын тергөө абагына киргизилген. 2022-жылдын 11-майында УТ Кыргыз кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган кылмышты жасагандыгы үчүн сыртынан айыпталган. Учурда бул кылмыш ишине тиешеси бар башка адамдарга карата тиешелүү тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, Кыргыз министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1-тергөө абагына киргизилген. Социалдык тармакта жарыяланган видео боюнча Кыргыз УКМК социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү процессинде блогер Отуевдин жарыялаган публикациясын аныктап, анда 1974-жылы 27-сентябрда Ош облусунун Алай районунда туулган ШШ аттуу жаран Кыргыз УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу боюнча ири тендерди утуп алабыз деген шылтоо менен Кыргыз жараны МГАнын 210 000 АКШ долларын жана BMW X7 үлгүсүндөгү унасын алдоо жолу менен алган. Жүргүзүлгөн аныктоо иш-чараларынан кийин МГАдан жазуу жүзүндөгү арыз алынып, ал жарыяланган видеороликте көрсөтүлгөн фактыларды тастыктаган. Ыкчам издөө иш-чараларын жүрүшүндө КШШ кармалып, Кыргыз УКМКнын штаб-квартирасына жеткирилген жана ал сүйлөшүү учурунда күнөөсүн толук мойнуна алган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1-тергөө абагына киргизилген. Учурда Кыргыз УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Туркияда 19 жаштагы кыргызстандык төрөп ымыркайын террасага таштап кеткени айтылууда. Туркиянын Мугла облусунун Бодурум районундагы отелде иштеген Кыргызстандын У кызы Ж аттуу жараны мейманкананын жатаканасында төрөп ымыркайын сүлгүгө ороп террасага таштап кеткени айтылууда. Бул тууралуу түрк басылмалары жазышууда. Маалым болгондой, аталган жаран 19 жашта, ал Бодрумга иштөө үчүн 5 ай мурун барган. Басылмалар билдиргендей, кыз ооруканага кайрылган, андан соң төрөгөнүн полицияга айткан. Полиция менен медицина кызматкерлери мейманканага барганда жаңы төрөлгөн ымыркайдын чарчап калганы аныкталган. Баланын сөөгү экспертиза жүргүзүү үчүн жиберилди. Учурда кыздын дарыланып жатканы, андан соң анын камакка алына турганы айтылды. Бул окуя боюнча тергөө иштери уланууда. Ал эми окуя тууралуу өлкөнүн Туркиядагы элчилиги азырынча расмий маалымат бере элек. Чалап ичкен болчу, биринчи уроктон баштала элегинде ичип, үчүнчү урок башталган болчу, үчүнчү урокто дагы экинчисин ичип, мен биз жүгүп кетип атканда биринчи урок мен жыгып түшкөм, башым айланып, ошо ичим ооруп түшкөн болчу. Биз биринчи сабакта үйдөн чай ичип чыгдык эле. Башка классташтарым биринчи уроктон чай ичип башташканда ошо чылапты. Мен подругам экинчи урокто ичкенде мен физрасага баштадым. Физрасага баштагандан кийин акай чуркатты, чуркаттан кийин бири-бирибизден башыбыз айланып, көзүбүз айланып чыгыла баштадык. Биринчи классташым чыгылды, андан кийин мен 4-чү болдум. Андан кийин биздин завучтар директорубуз келип бизди карап туруп скорый келгенче. Кече 8-октябрь күнү биздин окуучулар Каныбек Алкыбаевда 7-класстын окуучулары Каныбек Алкыбаев мектебинин алдындагы магазинден чалап алуучу. Ал чалапты булар окуучулар түштөн кийин саат 1:30 сабак башталган учурда алуучу. Саат 1-де. Андан кийин 3-чү саат буларда физкультура сабагында окуучулар биринин артынан бири кусуп, жыгылып
7 окуучу жыгылып ошол жерде мектептин астында кусат. Биз скорый чакырабыз, саат 4-тө келет скорый. Скорый менен саат 4-тө детский городскойго, инфекционныйга саат 4-тө алып келдик. 4-төн алып келип саат 5-терде бизди палатага чыгарды. Реанимационныйда 2 кыз реанимационныйда кечки саат 8-де чыгышат. Мына ушулардын ата-энелери, мынакей ата-энелер, наркы жактагы мына ата-эне, мынакей кыздарыбыз кыйналып атат дагы деле. Кусканды кусуп атат. Мынакей. Мынтип кыйналып атышат ата-энелер. Бардыгыбыз ушул жердебиз, топтолуп отурабыз. Мынакей. Кече сүйлөбөйсүзбү? Кыздар ушинтип кыйналып атат, келип же санак станцияга келип карабай. СЭС келди, эми СЭС буга кешестири жок, менин неберем тяжелый. Мынанда да бир кыз уже тяжелый болуп атат. Ушинтип тура албай атышат ооруларынан. Бизден келип кабар алып коюңуздар, суранабыз.